Музыка ой жүгүртө албайт, бирок ой жүгүртүүгө жардам берет. Деги эле музыка жан дүйнөгө суу сепкенде сергитет. Анда биз сиздердин музыкаңыз болууга даярбыз. Мен Эмир. Жана Перим. Биз менен болуңуздар. Эгерде сиз президент болсоңуз, кимди чыгышке деп айтмаксыз? Чык деп атам. Султан, чыгышке. Өзгөчө эмоция. Мыкты улантып келатасыз, улантып. Жакшы болду. Ушул жерден жакшы айттыңыз да. Мен үстүмөн иштейт дегениңиз жакшы болду. Демек, сиздин таап келген акчаңыздын бүт бары жеңем ар жакка жака мындай сөзсүз. Акбар Сүйүнбаев азыркы учурда шоу бизнесте ушулардын атаманы экен деген. Ошол учурда ошол чындык беле? Телефон таштап окусаң, мен сага ырдап берейин, Монурду билесиңби? Монда карап алып туруп баштачы эле го. Арманымдан азабын кечтиң, мендей сага каалабайт бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Сүйө албас мендей эч ким деген ырсаптар, Окуучулук күндөрү Эмир. Эсиңдеби? Ошол 2005-2006 жылдары Кыргыз эстрадасында чоң бир толкун пайда болгон. Аябай катуу. Ал убакта эмне телефон деген жок кесе. Биз кыздар аларды кумир тутуп, сүрөттөрүн кесип алып, күндөлүгүбүзгө, дептерибизге, ал тургай бөлмөбүзгө чаптап алып, ушулорчу менен бир сүрөткө түшүп алсам кана деп аябай кыялданат элек. Анан кезиктиңби жашоодо? Кайдан? Балалык кыялым болуп калып кетти. Алар азыр кол жеткис жылдызда. Жок, анда анчалык сен балалык кыялыңды таштап артка, анткени өзүң билесиң. Ооба, бүгүн бизде конокто Акбар Сүйүнбаев. Убагында шоу бизнести дүңгүрөтүп, сахнада секирип бийлеп, таланты менен канчалаган кыздардын көзүн күйгүзсө, учурда токтоо мүнөзү менен мааниси терең салмактуу урларды аткарганы үчүн бул мырзаны эл баалап, Кыргызга жаралган таланттардын бири экенин айтып жүрүшөт. Өткөн өмүрү, азыркы көз ирмемдери, келечектеги ой максаттары тууралуу шашпай баарлаштык. Бум шоу беришинде албетте бүгүнкү кадырлуу коногубуз Акбар Сүйүнбаев. Кандайсыз? Жакшы. Салам. Эмир, салам Бери. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сон керемет бардыгы. Маанайыңыз эң мыкты. Маанайым эң мыкты. Бир саат бою албетте бизге кызыктуу эфир, жалпы телегөрүүчүлөр үчүн мыкты эфир тартуулайбыз деген жакшы ойлорубуз бар. Даярсыз анын баарына? Сөзсүз. Биз ар дайым баягы элдин көңүлү үчүн, маанай үчүн бардык нерселерге даярбыз. Чечингенден башка. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Учурда Акбар Сүйүнбаев ким? Учурда Акбар Сүйүнбаев ырчы. Ата эненин уулу, бир туугандардын бир тууганы, бир жакшынакай сулуу кыздын жолдошу, анан 3 балканактай болгон Кыргыздын келечектеги баатырлардын атасы. Баатырлардын атасы. Азаматсыз, чындыгында баатыр деп айтсаңыз өзгөчө болду. Аттарын атай кеткели. Аттары эң улуу балам Акбата, экинчи балам Актилек, анан жакында эле ушул 3-чү бала болдум, аты Айкөл. Ооба, чындыгында биз бешик боңуз бек болсун деп куттуктап өтөлү. Рахмат. Ушул жакшы бир жаңылыктарыңыз менен келип калганыңызга чындыгында аябай кубанычтабыз. Анан шоу бизнесте көптөн бери жүрөсүз. Кошумча каражат булаңыз кайдан? Кошумча каражат булак студияда иштейбиз. Мен көбүнчө ырдайт деп ойлошот. Ырдап эле жүрөт. Анан өзү жакшы деле ырдай албайт, бирок ырдап жүрөт деп айтышат. Анан бирок ыр жазам. Жан дүйнөмдү козгогон ушул бир таланттын эң түпкүрү ушул болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде мен кесиптештерим бар. Абир Касенов, Арсен, Айсем, Айгерим Расул кызы деги эле кыскасы ушул өзүбүз курактуу, анан өзүбүздөн 1-2-3 жаш кичүү Нурмат Садыров окшогон таланттуу өнөр ээлери биздин калемибизге тандыктырларды ырдайт. Анан көбүнчө убактын мен ортодон дагы ушул ырдабай эле жөн эле студияда иштеп кетем деген дагы бир максаттар болгон.
иштеп да көрдүм, бирок болбой эле жан дүйнө башка нерсени каалап туруп алды. Анан ырдап дагы, ыр жазып дагы ушул баардыгын айкалыштырып иштеп атабыз. Бирок андан сырткары жеке бизнес ачканга жетиштиңизби? Жеке бизнес деп айтуудан алысмын, себеп дегенде ар бир нерсе өзүнүн маал менен убакыт сааты туура келип калса, баягы жигитке жетимишөөнө ыраздык кылат дейт. Бардык нерселерди кыла беребиз. Андан тышкары проекттерди жазабыз. Мисалы үчүн шайлоо келтат деген сыяктуу аларга проекттер жазып беребиз. Андан тышкары социологиялык проекттер жазабыз. Мисалы үчүн өзүбүздүн айылдагы жетип жетпеген жаш балдарга, ата энеси жок, томолой жетимдерге. Өзгөчө эмоция. Мыкты улантып келатасыз, улантыңыз. Жакшы болду. Ошондой проекттер жазып иштейбиз. Эң көзгө басар элге аябай сиңимдүү проектиңизди атап кетиңизчи. Элге сиңимдүү проектимди атай албайм. Эмне проект? Проекттер жазам деп өтүңүзбү ошол? Ошол социологиялык проекттер эми ал бир коомго же бир нерсеге байланыштуу эмес, ал нерсенин аты да жок. Жеке ошол өзүбүзгө байланышкан нерселер менен биз дагы ушул колунда бар жакшы өзүбүз тааныш, билиш, баягы өзүбүздүн тегерек чекебизде бизге ишенген адамдар менен ушул проекттерди ишке ашырып жүрөбүз. Жакшы. Негизи мына Перим дайым айтып атат да, шоу бизнестеги ырчылар бүт баарына аялдарына салон ачып берип атат экен. Ачып беришти деп, бул эми факт. Сиздики кандай? Ачып бердиңизби? Мен келинчегим да чыгармачыл адам. Ал дагы өзүнүн азыр абдан чоң проектиси бар. Бул жалгыз эмес. Бул проектти де себеп дегенде жалгыздараак көгөрбөйт. Жанында ошол проекттин тилин билген, сөзүн билген, ишин билген, кылдаттык менен ишин аткарган командасы менен Соло деген проект бар бизде. Кыргызстанда эң биринчи 1,5 миллион катталуучу топтогон Кыргызстан тарыхындагы биринчи ушул Соло порталында иштейт. Негиздөөчүлөрдүн бири. Андан тышкары өзү радио диджей, андан тышкары мен үстүнөн иштейт. Мен чыгармачылыгымды колдойт, мен чыгармачылыгымды аргасыл жакка сунуштайт. Мындайча айтканда, продюсерим сындай жаңылышпайм. Ушул жерден жакшы айттыңыз да. Мен үстүмөн иштейт дегениңиз жакшы болду. Демек, сиздин таап келген акчаңыздын бүт баары жеңем ар жак бер жакка мындай сөзсүз. Ал акчалардын баарын алып алып биз эмне кылабыз? Кайка алып барам мен. Эң негизгиси үй бүлөдө бар болуп турса, бардык кенен болуп турса, келинчегиң кайра тескенче сенден акча сурабаса, болду, достор менен бара турган жериме өзүмдүн оң чөнтөк, сол чөнтөк деген болот. Ал нерсенин бардыгына барып сен кылдаттык. Алда биз элдин адамы болгон соң, ар кандай бизден үмүт өткөн адамдар бар. Анын бардыгын тең биз үй бүлө болгон соң түшүнөбүз. Бир туугандар, ошол эле бир туугандар, ак бар десе эле кичинекей балдарына чейин башкача көрүп, башкача көз караш менен мындай карашат да, анан алардын да көңүлүн алып турбаш керек. Бирөөгө шоколад алып бересиң. Айдан кел досторуң келсе кафе киргизесиң дегендей. Силердин бардыгына даярбыз кыскасы. Кайсыл жакта иштейсиз? Ошол жакка биз өтөлүчү. Экөөбүз эрчишип алып, ага барбай экендигин барып. Эми өтсөңүздөр азыр кыйын болбой калды. Азыр бизде эмне деген бар? Азыр Instagram деген бар, Instagramда бизди күнүгө ар кайсы чайканаларга чакырып келип тамак ичип кетип эле жакын адамдарыңыздар менен деген сунуштар абдан эле көп. Мен силерге чай берип коюу мен үчүн өтө деле мындай чоң эме жаратпайт, ошондуктан чайга келсеңиздер болот менчи. Буюрса, чакырыңыздар. Ошол нерсе буюрса орундалсын. Орундалат, бат эле ал, эмеси жок. Негизи ошол толкун, шоу бизнесте толкун болгондо, дистерди алып алып биз аябай суктануу менен көрүп жүргөндө, эркектердин арасында мындай бир сулук пайда болгон. Сөз кеткен. Сөз кеткен. Акбар Сүйүнбаев азыркы учурда шоу бизнесте ырчылардын атаманы экен деген. Ошол учурда ошол чындык беле? Эч кандай чындыкка туура келбейт деп ойлойм. Себеп дегенде бул кээде ушу жигиттер эркектердин арасында сөз кеткен деген ичинде эле жатпай карабайсызбы? Бул сиздин спортко, бокска аябай кызыгат, спорт менен башат, ошон үчүн чындыгында ошонун баардыгын эске алышып, мүмкүн ошол
баягы сыртыбыздан карап эле бул кармайт болуш керек же бул атаман болуш керек десе керек. Бирок ушул шоу бизнестеги өзүм курактуулардын эң жоошу деп айта албайм. Бирок калыстык менен бир адилеттүүлүктү жеткизгендердин биримин деп айта алам. Эч кандай бизде ошол эле мисалы үчүн бизде Урмат Усенов, Мирбек Атабеков, Султан Садралиев, Иман Беков, Сема, Сезбек Искенов, Замир Акбаев кайсы бири менен өздөрү деле мушташа тургандай балдар эмес. Ар бирөө өздөрүнө тың, сөздөрүнө бекем, чечен ошол эле убакта өздөрүнө тура алат, алардын да кадыр баркы бар дегендей. Анан андай окуя болгон эмес бизде. Ооба, сиз бул нерсени айтып бератканда муштуңузду түйүп эле сүйлөсөңүз болот. Мен мен эмнеге бул суроону берип алдым деп мен өзүмчө тамаша чынында. Мен да кызыктап калдым. Шоу бизнесте эң жоошу ким анда? Эң жоошу мен го деп ойлойм ушу. Өзүңүзгө баа бересиз? Өзүм жоошу. Мен го деп кайра муштуңузду сүйүп койбойсузбу? Мен го деп кайрамын да. Жакшы, андай кийинки сурообуз мындай болсун. Эгерде сиз элестетиңиз. Ар кандай окуя болушу мүмкүн, жашоодо. Эгерде сиз президент болсоңуз, кимди чыгышке деп айтмаксыз? Вариант. Урмат Усенов, Султан Садралиев, Темир Назаров. Сиз президентсиз. Сиздин бөлмөңүзгө алар кирип келип калды, иштөөчү бөлмөңүзгө. Киргенде эле сиз кимди чыгышке? Эми жакынымды эле айтмакмын го. Бул Султан Садралиев. Анда камераны карап туруп, Султан чыгышке. Мындай 3 жолу билесиз, ал фразаны баарыбыз билебиз, мындай атын баса эле айтыштын эч кандай кажети жок. Ошон үчүн камераны карап туруп эле. Султан чыгышке. Чык деп атам. Султан, чыгышке. Чык. Чык деп атам. Чындыгында окшошту, азаматсыз. Көрсө бүгүнкү актерубуз, бүгүнкү ырчыбыз бир гана ырчы эмес, актердук чеберчилигинде күбө болуп жүрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Анткени Boom Show берүүсүндө музыкалык тыныгуу. Көрсөтүүбүздү улантабыз, албетте кадырлуу коногубуз бар. Жаңыдан кошулган көрүүчүлөр болсо эскертип кетебиз. Акбар Сүйүнбаев бүгүн бизде конокто. Акбар мырза, сиз эми элдин көзүнө көрүнүп калган, сөзүнө алынып калган биздин эстрадабыздын каймактарынын бирисиз. Рахмат. Ушунча жылдан бери сахнада жүрөсүз. Анан сизге ошол көчөдө жүрүү, коомдук транспорттарда жүрүү кыйынчылыктар жаратпайбы? Жок, жаратпайт. Себеп бул мүмкүн жаратчы бир маалдарда. Анан мен эмеге түшүп калдым. Троллейбуска ошол аябай жакшы чыгып аткан кезибиз. Анан мен досторум катар-катар машиналарды алып, машиналарды айдап жүрүп калды. Анан пенде экенбиз да, жанагы бирөө Инстаграмда тамак жеп атса, ошону жегим келип, ушул сыяктуу пендечилик бир нерселер кармап анан троллейбуска түшүп калдым. Анда жаш болчубуз, аябай өрт болуп турган кезибиз. Чындыгында элдин баары баягы сүрөткө түшө албай, же жолой албай ушинтип турган кез болчу. Анан троллейбуска түшүп калсам, биздин Залкар Нурак Абдрахманов деген атабыз, Комузчу. Ошол троллейбуста отуруптур. Анан аябай карап суктандым. Анан элдердин баары эле аны карап атат, бирок особо деле элдер деле мындай карасаң троллейбуста жүрөт деген сыяктуу эмес, баары эле сүйүү менен, суктануу менен карап атат. Ошондон улам мен ушул нерсени жеңгем да. Жеңгем десем болот. Ошондон кийин мен азыр машина баягы темирде бузулуп кала берет. Шашылыш эмес болсо, мен кадимкидей эле эми колдон келишинче очки тагынып, кичине баягы элдерди дагы эме кылбаганга аракет кылам. Башыма кепка кийип алып, бирок болбой эле биздин аркабыздан болобу же үнүбүздөн болобу таанып кала берет да. Ошон үчүн мен муну жеңгем. Көчөдө басканды аябай жакшы көрөм. Убактын кенен болуп кала турган болсо, кадимкидей эле, мисалы үчүн Донецкий көчөсүнөн баштап ушул Киевский көчөсүнө чейин Советский менен түз жөө басып келе алам. Борбордук аянтка чейин. Борбордук аянтка чейин баса алам. Басып эле жүргөнбүз студент кездерде.
Анан ден соолугубузга дагы пайда. Азыркы убакта көп ошол кыймыл аракеттен жабыркап аткан адамдарды көрүп атабыз. Ошон үчүн басканда аябай жакшы көрөм. Пайда, ден соолук. Азамат сиз азыр бул суроону бергениңиздин себеби бар бейким? Сиздин сүрөтүңүздү алып алып, шаар тургундарынан биз маек куруп келдик, сурамжылоо кылып келдик. Ооба. Таанысыңарбы болчу ушундай суроо менен кайрылдык. Сизге кызыктуу болсо? Кызыктуу өтө. Ооба, көрүүчүлөргө да кызыктуу болсо керек, анда келиңиз, көңүлүңүздү экранга бурабыз. Мында тааныйм. Тааныйм. Жок, орусча эмеспи? Тааныйм. Тааныйм. Жок, тааныбайм. Жок, тааныбайм. Забыла. Ким эле? Этого точно не знаю. Акбар Сүйүнбаев. Тааныбайт ким? Тааныбайт ким? Тааныбайт ким? Акбар Сүйүнбаев. Баарын таанып тушу. Тааныбайт ким? Эме. Акбар Сүйүнбаев. Тааныбайт ким? Тааныбайм. Жок, тааныбайм. Бул тааныбайм дегендер арманымдын азабын кечтим дегендей бул ырсаттарды укпай калса керек бар. Ооба, булар кичинекей болор. Ооба, булар рэп жүйрөсүнө кирип калган болуш керек. Жок, булар корейский болуп калыптыр уже. Кей-поп. Кей-поп чачтарынан, кебетелеринен карасак. Анан баягы күтүүсүз келгенде деле чындыгында тааныбай калышы мүмкүн. Анан мен бул жакта да абдан өзгөчө сүрөтүмдү сунуштап турсаңар, анан мүмкүн эски ырсылардан болуш керек деп ойлоп калышы мүмкүн да булар дагы. Бирок сүрөтүңүздү жакшы эле танданга аракет кылдык. Кыргыз жыттанган сүрөтүңүздү карап, калпак менен кыргыздарга, кыргыздарга. Эң башкысы. Кыргызча сүйлөгөндө мен мага бул жигиттер деле кореецтерге окшошту да, мен да тааныган жокмун десем. Бир аз таарынып калгандайсыз. Жок. Неге? Көп эле болот мындай нерселер. Көп эле болот. Азыркы убакта мен ойлойм, бизден кийинки ошол көп поколение, мисалы үчүн азыр мени 10-11 класстын балдар тааныбайт. Алар такыр эле тааныбайт. Анан бизди бир 2000-жылкылардан ушул ары көздөй тааныйт. Мына биз угарманыңызбыз, биз көрманыңызбыз. Чындыгында маанайыңыз эч кандай чогулбаңыз. Анткени азыр бум шоу берүүсүндө сиз менен чогуу оюнга кезек беребиз. Бум шоу берүүсүндө оюнга кезек беребиз. Анда Эмир, сен оюнун шарты менен түшүндүрө кетсең. Түшүндүрүп берем, ооба. Оюнубуз мындай. Сиздин телефонуңуз күндө чөнтөктөн түшпөгөн, кечинде жатсак башыбызга коюп жаткан телефон. Бул контакттагы кишилериңиз жардам берет. Ар тараптуу суроолор окулат. Кимиси айырмасы жок. Ар тараптуу суроолор окулат. Сиздин жообуңуз маанилүү эмес. Билсеңиз айтып койсоңуз болот, бирок биз контакттагы кишилерди тандап туруп, тандабайбыз. Бир-эки жолу эле карап көрөбүз дагы, ошого чалабыз. Ал 30 секундтун ичинде жооп берсе, жооп берди, жооп бербесе биздин жазаларыбыз. Ал спикер болуп калса деле айырмасы жок, айырмасы жок, чала бересиз. Жин алышта отурса албайт. Анда биринчи суроо. Даярсыз, Даярмын. Анда Кыргыз Республикасынын желеги качан кабыл алынган? Желеги? Ооба, желеги. 1991-жылы. Буга Адилет иниңиз жардам берет, жооп берет. Эгерде ушул Адилет, бул кайсы иниңиз, ырчы, бичи? Жок, ырчы эмес. Сурай берейин. Келиңиз. Билбейт го ушул. Эмнеге? Эмне деп атат? Могу менен чалыш керек болчу. Жок, мына могу менен чалыш керек болчу. Тура эле мындай кылыш керек болчу да, бир аз түшүнбөйсүз. Сиз саламдашып учурашпагыз, анткени дейин десек өчүк болуп калды. Сиздин бактыңызга азырынча, сиздин эсебиңизге. Кийинкиси ким? Кийинкиси Могундай элементарный суроолорду эмеле кылып койбойбу, билгениңиз эле жакшы го, Анжелика деп койбойбу. Жок, сизге эч кандай маани эмес. Маанилүү эмес. Азыр бул жактагы кишилер ага жооп бериш керек. Биз сиздер мен суроо эле болгон да. Ооба. Мен билем бияк жооп берсин деп отур элейин. Ооба. Ушинтип. Азат Сүйүнбаев. Байкеңиз, иниңиз. Эме? Байке, мен этнический байкемин да.
анда бат-баттан сурай бересиз. Ооба. Желеги качан кабыл алынган? Эгер Çalgan abonentin aparatı өчүрбөт. Birazdan keyin жалаң кереги жоктор жазып алган окшойм мен, бир аз тазалап чыксаңыз жакшы болот окшойт, Өчүк. Кийинкиси ак жол аккордеон. Ой, билет болду экен. Билет болуш керек. Бат-баттан сураңыз. Ак жолдун кандайсың? Жакшы ден соолуктар, жакшы жүрөсүңбү? Мен сага телевидениядан чалып атам. Биздин Кыргызстан желеги кайсы жылы кабыл алынды эле? Iya. Биздин Кыргызстан желеги кайсы жылы кабыл алынды эле? 93-жылы. Кайынчанчы майда? Батыраак. Тез-тезден. Аз калды. 4 секунд, 3 секунд. 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд жооп бүттү. Ошондо качан? 93-жылы. 93-жылы. Айтыңыз эми болуңуз. Анда көпкө ойлонуп калсаңыз жоопту кабыл албайбыз, өчүрө берсеңиз болот. Рахмат ак жол. Рахмат ак жол жардам бергениңе деп. Анда кандай алабыз? Жоон айтып коелу, биринчи. Мен азыр жоон айтам. Бирок кичине айта кетчү нерсе, ак жол мырза кичине гана жетпей калды да. Бир аз эле. Ашып кетти, тагыраак айткандачы. Биздин желегибиз 92-жылы 3-мартта кабыл алынган. 3-мартта. Биз Boom Show берүүсүндөбүз. Ошон үчүн эң башкысы чекиге Boom Show деп жазабыз дагы. Сиз историяңызга Instagramга киргизип коесуз. Даярсыз? Башкасын эле көрбөйлү. Эң башкысы бир аз жеңилдетип баштабайлыбы? Булар анда муну аягында жазабы. Аягында. Мейли. Оюн эми башталып атат го. Мейли. Анда биз сизге Озун байпалы? Жок, азыр. Кашыңызды. Келиңиз. Баштайлы. Кашыңызды кошуп коюн экөөнү. Экөөнү мындай кошуп туруп бир өзүнчө бир форма. Укмуш жарасат турбайбы сизге? Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, татуаж койдургуңар келсе, Boom Show'га келгиле. Өмүрү өчкүс, анан бекер иши. Акысыз. Ооба. Кийинки суроо. Кийинки суроо. Биздин улуттук валюта канча жашта? Биздин улуттук валюта. Мен жооп берейинби же бияк жооп берсин? Бул жак жооп бериш керек. Сиз билсеңиз айтып коюңуз. Ооба, жооп бергенче айтып бере койсоңуз болот. Амин. Келиңиз, мен тандайын ким экен. Бир жолу көрөбүз. Бул ким болушу мүмкүн? Арсен. Ырчы Арсен. Арсен. Аны көрөбүз. Көрөлү. Кадимки шоу бизнес жылдызы Арсенге чалып атабыз. Ассаламу алейкум. Арсен, кандайсың өзүм? Жакшы ден соолуктар. Жакшы. Мен азыр телевидениядан чалып аткам, прямой эфирденчи. Биздин тиги эме Валюта. Биздин валюта сом кайсы жылы кабыл алынды эле? Канча жашта? Канча жашта биздин Валюта сом кайсы жылы кабыл алынган? Бул жылда 1991. Убакыт бүттү. Чоң рахмат. 92 может быть. Рахмат. 92 дейт. Акыркы жолу 92 дейт. Акыркы жолу 92. Жоопту угабыз. Бул 92-жылы болгондо канча жашта болот? Ошондо 28. Бул туура жолу 27. Туура жолу 2020-жылы 27-ге чыгат. Демек 93-жылга. Мен тең. Ооба. Ошон үчүн эми кийинки таттуу сиз үчүн болсун. Бул эмне? Келиңиз, бул даамдап көрүңүз. Көрөлү. Ооба. Boom Show'нун оригиналдуу сосундуктары. Оригиналдуу сосундуктары. Эгерде ичкиңиз келсе, бүгүнкү мына эфирибизге дагы эшик каклап кирип келип калсаңыз болот. Эшигибиз ачык. Кандай экен? Келиңиз, бир аз ичиңизчи. Бир аз ичиңизчи. Иштим таптым. Эмне экен? Колуңуздан бөлүшө кетсеңиз. Бул жанагы эме экен. Эмне экен? Сушиге кошкон. Эң туура. Васаби. Васаби. Кийинки суроо. Бат-баттан беребиз. Кийинки суроо. Титаник кемеси кайсы океанга чөккөн? Титаник кемеси кайсы океанга чөккөнүн бул жерден Муз океанга чөккөн. Түндүк Муз океанындабы? Ага келиңиз, балкон жооп берсин. Балкондон ким? Жок, балкон деген балконда. Түшүндүм. Улан тамада балыкчы, келиңиз. Улан тамада балыкчыга чалып атабыз. Жооп берип көрсүн.
Бат-баттан. Улан, салам алейкум, жакшы ден соолуктар иштер. Жакшы да сизге. Бул Акбар Сүйүнбаев деген ырчы. Салам алейкум, братан. Ва алейкум ассалам. Теги мен аз ТНТ Кыргызстан телеканалынан чалып атам. Мен чалган жокмун, ошол менин контакттарым арасында бар экенсиң, ошон үчүн бул жактан сен чыгып калдың кыскасы. Сага бир суроо. Титаник деген фильмди көргөнбүз, барысы эле. Ошол кайсы кемеге чөгүп кетти эле, кайсы кемеге деп коем, кайсы океанга. Титаник кемеси. 30 секунда вакыт бар бизде. Уже 15. Сиздин жообуңуз Титаник Антарктидадан чыккан. чоң рахмат. Сизге чоң рахмат жообуңуз үчүн. Ыраазычылык билдиребиз. Барып алыңыз. Антарктида дейт. Караңызчы. Кайсыл жактарды айтты. Эми бир аз демибизге дем, күчүбүзгө күч кылат берели. Бул шокерди колуңузга таган аркылуу. Ушул нерсени жашоодо колдонуп көрдүңүз беле? Жок. Колдонгон эмес. Иштеп атабы, иштебей атабы текшеребиз. Иштеп атат, демек иштеп атат. Анда туура жообун айттык, Ооба, Акбар мырза өзү айтты. Атлантика океанда. Ошон үчүн туура эмес жоо үчүн биз сизге бир аз демиңизге дем, күчүңүзгө күч кошобуз. Болду, бүттү. Чечип койсоңуз болот. Жоо болсо колуңузда бир аз. Жок, чечилүү. Рахмат, мыныңарга рахмат. Мыкты. Анда кийинки суроону. Кийинки суроо. Мүнүшкөр деп кыргызда кимди айтат? Мүнүшкөр деп кыргызда кимдерди айтат? Аларга наследникти. Билбейсизби? Сиз? Мүнүшкөр деп кыргыздарда кимдерди айтат? Добур жооп берет буга. Добур жооп берсинчи. Добур 100% менин оюмча туура жооп айтат. Ооба, мүнүшкөр. Баласы добур. Бум шоу деп айтыңыз. Бум шоуду жалатам десеңиз эле түшүнөт болуш керек. Келип кеткенбизге онука. Абонент бош эмес. Бир аздан кийин. Бош эмеспи? Дагы бир жолу. Бир жолу чалып көрөлү. Кокусунан басып алыш да мүмкүн, Мүмкүн. Нукура кыргыз баласы. Дейин десек, чындыгында бош эмес окшойт. Бир аз манайыңыз чыгып атат. Мүнүшкөр таппай манайым чыгып калды. Ойлонуп кеттиңиз, Мүнүшкөр. Рысбек Жабиров жооп берсин да. Буга. Жөн эле койбойлу. Так жооп айтат. Менин оюмча режиссерлор Номер жок. бул 2006 жылкы номер окшойт, Жеңишке чабабы. Айтиев. Жок, Кыргыз драм. Актер. Бул да өчүгө эле болуп калса. Өчүгө эмес экен, ооба. Кыргыз драм театрынын Жеңиш Исманов. Жеңишбек Исманов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Акбар. Жеңиш байке, өтө убакыт эме Бум шоу деген передачадан чалып атам. Мүнүшкөр деген сиз айтпосузбу? Мүнүшкөр деп кыргыздарда кимдерди айтышат? Мүнүшкөр деп? Ооба. Мүнүшкөр деп мен айтат? Кайсы адамдарды айтышат мүнүшкөр деп? Мүнүшкөр куш. Бүркүт таптагандарды айтса керек да. Азаматсыз, рахмат. Чоң рахмат. Бул дейин десек, бул чындыгында туура жооп берди. Ошон үчүн бул жазууну биз кийинке коюп турабыз. Кийинки суроо. Ооба. Туура жооп берди. Да, актер сизди колдоп кетти. Ооба. Ата-энесинен качып барып, түлкүгө жем болгон жомок каарманы. Мыктарча. Кахарова же? Ооба. Гүлнара же, кандай, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшы. Бул Акбар Сүйүнбаев. Азыр мен тиги бир передачада отурам, Бум шоу деген. Азыр суроо берип койсунчу сизге. Гүлнара же, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул Бум шоу программасы. Акбар мырза бүгүн бизде конокто. Суроо? Ооба, сизге азыр суроо берем, сиз жооп берип коюңуз, Ооба. Ата-энесинен качып барып, түлкүгө жем болгон. Ата-энесинен качып барып, Улантып. түлкүгө жем болгон жомок. Ал Ата-энесинен качып барып, түлкүгө жем болгон жомок кайсы жомок эле? Ошол кыздын аты ким дейт? Ата-энесинен качып барып, түлкүгө жем болгон бул кайсы? Ата-энесинен качып барып, түлкүгө жем болгон бул кайсы кыз эле? Жомок. Батыраак айтыңыз. Көп. Бүттү. Сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат.
Сиз менен ооба негизи бизге 30 секунд убакыт берилген болчу. 1,5 мүнөт сиз менен сүйлөштүк сизге. Чоң рахмат. Красная шапочка, Красная шапочка жем болду эле. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиз туптуура айттыңыз. Саламатсыз. Эми туура жооп көрөбүз. Сиз бирок кызыл топчан кыз деп ойлойсуз, кызыл шапкачан. Ооба, кызыл шапкачан кыз. Бирок Фика сиз да билбей экенсиз. Бул деген көмөч. Бул колобок турбу? Кызыл топчан кызы сал карышкырга жем болот. Келиңиз эми. Оюнубуздун жыйынтыгында бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Акбар. Бул кааласаңыз дагы бар. Жок. Жыйынтыктайбыз. Анда биз бул жерге жазабыз. Bunun bari кетет, ойлонбоңуз. Бум. Бум. Биздин Instagram баракчабыз. Бүтпөй койдум го. Жазып бүт албай койдум. Жаллап мен ош дегенде эле жазып. Жаллап мен ош. Келиңиз эми оюнубуздун жыйынтыгында эрежеси боюнча сиз Instagramга өзүңүздүн баракчаңызга киргизесиз. Сүрөткө чыгып болду? Ооба. Жок, сиз видео тартсаңыз болот. Өзгөчө жазылды. Видео келиңиз. Сүрөткө эле чыгып болду. Мына мен ушундай сулуу, мейли. Келиңиз видео, ооба. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сотка көрүүчүлөр. Телефон көрүүчүлөр. Ал жигитти көрүп атасыңар да? Ооба. Муну көрсөңөр көчөдөн качкыла. Ондай кылып экен. Ооба, бум шоу, бул албетте бум шоу. Бизге конокко келиңиздер, бизге катталыңыздар. Сиздер үчүн гана ар бир көрүүчү үчүн иштейбиз. Чын жүрөктөн терең урматыбыз менен мына Акбар Сүйүнбаев байкебиз. Мыкты маанайда биз эфирибизди улантабыз. Кыздар, кандайсыңар? Сіздерден бир нерсе суранайынбы? Неге маанайыңар жокпу? Анда кээде чогуу туруп кайгырып калчу, мен да силер менен чогуу кайгырайын деп келген болчумун да. Бир аз силер менен чогуу кайгырып коеюнчу. Келиңиз, башыбызды тийгизип, мынтип кайгырышып калчу, келиңиз. Кайгырышып калчу, келиңиз. Настроение маанайыңыз жок турбайбы сиздин дагы? Келиңиз, келиңиз, башыбызды тийгизип. Мен көп ойлонуп кеттим да өзүмчү. Сиз азыр кайгырганда эмнени ойлондуңуз? Эчтеке ойлонгон. Эчтеке ойлонгон жоксузбу? Эмнеге? Уже айтып койдум дека. Ойлой эле жана айтып койдум. Мага да айтып бербейсизби? Кучакташалы экөөбүзгө. Эмнеге? Личный айтып койсоңарбы? Анда мен маанайым жок да, азыр мени кучактап кое аласызбы? Келиңиз, кучакташалычы. Анда макал айтышалы. Макал айтышалы. Мынакей. Кыздын кырчачы уулу. Кыздуу үйдө кыз жатпайт. Ой, жакшы, дагы. Так. Кыздар жөндөр. Жок, баардык кандай макал билесиз, айтып. Макалдарды жакшы көрөм негизи. Мисалы, Керегем сагайттан келиним сен ук. Эмгек менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Ой, жакшы үчүн эмгек бактылуу кылат, окуу акылды өстүрөт. И ушуну мен туура эмес айтып салдым окшойт. Дагы күтүлбөгөндөн эмне таппай калдым дагы. Макалдарды негизи жакшы билет көрөм. Жигитке жетимишөнөр аздык калат, Ама жигиттерибиз качты, жигиттерибиз жүрөт мыякта. Дагы эмне десем экен? Анда макал айтышасызбы? Макал? Макул. Да, келиңиз айтышалы экен. Сизге жетимишөнөр аздык кылат. Анда инени кудук билимди ине менен кудук казгандай. Азамат, сиз кызды үйдө кыл жатпайт. Жакшы балага бир камчы, жаман балага 1000 камчы. Акылсыз бала. Ырысалды ынтымак. Жөнүн эсинен чыгып калып турбу? Келиңиз, эстеп коңуз бир аз. Чын эсинен чыгып калыптыр. Бул эже менен бул кыз менен чогуу мен башымды жерге салайынчы. Башымды жерге салып, мынтип чогуу салалы. Келиңиз, ортого отуруңуз. Башыбызды чогуу үчөөбүздөн жерге салалы. Акбар мырза, биз сиздин спортко жакын экениңизди билебиз. Бир күндө
канча саат спортко көңүл бурасыз? Анан кайсыл жааттагы спорт? Чындыгында спортко аябай эле баягы жакындыгыбыз болгон убагында баягы балалыктын эмеси менен дем менен күч менен кылганбыз бардыгын. Анан акыркы жылдары десем деле болот, мындай аябай деле бир түрү менен машыкпайм. Отуруп туруу, кыймыл аракет, көнүгүүлөр менен эле ушу отжимание кылабыз. Жакшы. Сураганыбыздын да себеби бар, жөнү бар. Азыр бул жерде бизге спорт боюнча бир канча суроолор чыгат. Ошол суроолорго жооп берип көрүңүз. Көрөлү аракет. Ооба. Анда биринчи сурообуз. Акшумкар командасынын машыктыруучусу ким? Биздин улуттук курама командабыз. Орус улутундагы тренер, машыктыруучу аты? Машыктыруучу атын негизи билем, бирок азыр биле албайт. Баштамасы К. К. Айтыңызчы. Константин Меладзеби? Жок, ал эмес, ал бир аз ойлонуп көрүңүз. Фамилиясын баштап. Мен да сизге кирип кеттим азыр. Мен атын айтам, сиз калган айтасыз. Кристинин Якубович деп коесуз. Жок. Кристинин. Мен фамилиясын айтып алып турмун. Мен фамилиясын айтып алдым. Ооба. Анда Кристин. Азаматсыз жооп беребиз. Александр Кристин. Александр. Ооба. Мен бир аз жаңылыштык кетип калды. Биздин улуттук кураманы машыктыруучудан мен албетте кечирим сурайм. Мен да кечирим сурайм. Ооба, кийинкиси. Конор Макгрегор 3 жолу кимдерден жеңилген? Эми баарыбыз билгендей Хабиб. Нурмагомедов. Анан Хабиб менен чыга турган. Жок, анан жеңилген эмес. Жеңилген. Тониден жеңилген эмес. Фергюсондон жеңилген. Жок, жеңилген эмес. Анда калгандарын тааныбайм. Бокс жаатында бирөө. Мейвезер. Азаматсыз дагы бирөө. Дагы бирөө. Бирөөсүн. Нейт. Тааныбайм. Көрөбүз анда. Демекен Нейт диез тааныбайсыз. Жок, тааныбайм. Көрсөңүз танып болушуңуз керек. Аты бир аз сизге алысыраак болот, Чындыгында мында кийинки футбол. Криштиану Роналдонун канча эстелиги бар? Кандай деп ойлойсуз? А варианттарын окуп койсоңбу? А варианты 5, Б варианты 2, В варианты 9. Мен өзү Роналдонун эстелиги бар экенин биринчи жолу силерден угуп атам. Чындыгында. Сиз Роналдонун көрман эмессиз? Жок, көрман эмесмин. Анда эми жакшы футболист катары жакшы эме кылабыз. Тааныйсыз, тааныйбыз. Анан бирок эстеликтер бар экенин билген эмесмин. Биринчи эстелигин көрүп атам бул жакта. Менин оюмча канча? 5, 2, 9. 2 эстелиги бар болуш керек. 2 эстелиги. Сиз божомолдоп гана эч кандай далилге таянбай туруп эле айтып атасыз. 5-9 эстелик болуп кетиши мүмкүн эмес деп ойлойм. Мүмкүн эмес деп ойлойсуз. Жооң көрөбүз анда. Жооң көрөлү. Бул чындыгында эки азаматсыз. Бул бирөөсү Мадридте, экинчиси Португалияда, өзүнүн туулуп өскөн жеринде. Кийинкиси бул кайсыл футбол команданын машыктыруучусу? Аты ким? Ой, билбейм мен, тааныбайм. Тааныбайсызбы? Жок. Аябай популярдуу болушту. Лига чемпионду популярдуу болушту. Болушту эмес, болушту. 2019. Манчестер. Жок, Мухаммед Салах ойнойт. Мусулман, Мухаммед Салах ойнойт. Кайсыл командада? Барселона эмес. Жок, Барселона эмес. Англияга барыңыз, Англияга барыңыз. Сиз Италияда жүрөсүз. Англияга барыңыз. Англиядагы команда, эң көзгө басар команда бул Манчестер Юнайтед эмеспи? Ливерпуль. Ливерпуль. Ооба. Аты? Тааныбайм. Тааныбайсыз. Шеринде чогуу отурган эмес, Юрген Клоп дейт. Юрген Клоп. Өзгөчө ат экенби? Ат экен. Кийинкисин көрөбүз. Бул спортко жакынсызбы? Бул спортко абдан деле жакын эмесмин. Анда жообун тапканга аракет кылыңыз. Бильярдта канча шар бар? Варианттарын алып кой. А варианты 16, Б варианты 20, В варианты 11, Г варианты 15. Сегизден вариантыңыз.
Кызыл таш кошулгандабы? Кошулбаганда. Кошулбаганда 15 болуш керек. Так болуш керек. Жүп болуш керек. 16. 16. Демек чоğumuz 16. 16. Көрөбүз чоğun. Бул 15 болчу. Ооба, бүт барында мындай атайын шарларын чогултуп алып койгонбуз. Бияка кийиксин көрөлү. Сана болбасын деп. Ооба, сана болбасын деп. Бул кайсы спорт? Бул бум шоу. Бул бум шоу. Бул спортчуну дагы, ырчыны дагы, бийчини дагы жалпы эл менен саламдаштырып, амандаштырып, жакшы, ооба, жакшы жаңылыктарын, жакшы каалоо тилектерин жеткирели деген жакшы бул бум шоу берүүсү. Мына кадырлуу коногубуз менен биз ушул көрсөтүүнү улантабыз. Акбар Сүйүнбаевдин бир гана сиз олуп жүргөнүн көргөн болсоңуз, азыр достор менен кандай сүйлөшкөнүн көрө аласыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ооба, эми кенен түшүндүрүп берели. Акбар мырза, анда азыр биз сизге шартын түшүндүрүп өтөлү. Телефонуңузду аласыз, өзүңүздүн жакын досторуңуздун бири болгон Аскат Мусабековго чалабыз. Ага айтасыз: "Мени бир көрмөн кызым мейманканага чакырып атат." Чиркин. Аябай катуу даярданыптыр. Мен дагы баргым келип атат, кызык болуп атат. Мен бирок кундузга сен менен кеттим деп айтып койдум. Жеңебизге. Саат 9-тан кундуз чалып калса, экөөбүз чогуу жүрөбүз. Сарсана болбой деп акырын жайгарып кой деп түшүндүрүңүз. Жакшы. Эң башкысы ишендиришиңиз керек, макул болуш керек. Колдон келишинче. Кудай сактасын деп чалалы. Ооба, үнүн бийик чыгарып микрофонго жакын кылып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Аскат досум, кандайсың? Тынчың алган жокмунбу? Жок, кандайсың? Жакшы, жакшы досум, жакшы. Аман эсен жүрөсүңбү? Кат жазбай кабарлашпай кеттиң. Кандай өткөрдүң? Сонунда, Айылга барып келдиңби? Айылда болдум, айылда ошол бир жакшы адамдардын жакшылыктары бар эле, ошолор менен чогуу бирге. Аяшкан жакшы экен чогуу. Аяшкан жакшы буюрса досум. Кайдасың, эмне кылып атасың? Аяш апаң, жакшы, жакшы, биз менен чогуу. Рахмат досум. Өзүңчө өзүң кандай жүрөсүң, жакшыбы? Жакшы, ооба, жакшы. Досум, меники бир шашылыш эле бир маселе да досум. Кыскасы бир кыз чалып атат деп кой мага. Кыскасы бир жерди даярдап койгон, бир мейманканабы, ушундай окшой гостиница. Анан келип кетпейсиңби кыскасы деп ушинтип атат менчи. Анан деген, iya. Seni. Meni. Kırkındı çarp koyun hep. Ошол сыяктуу бирдемсе окшойт да. Анан ошол мен тиги Аяшкангачы. Тиги Аскат менен кетип атам. Ошо Аскат менен болом, ошо эртең меникиге чейин деп айтам да. Мен жаман көрбөйм жана мен. Жок, жаман көрбөйт да, просто эгер ал чалбайт деле, бирок случайно сага чалып кала турган болсочу. Каяктан уктап кой? Чогуу элебиз деп кой, чогуу элебиз деп койду. Каякта жүрөсүңөр десечи? Үйдө элебиз деп кой. Эмне мероприятие дедим? Мероприятие деген жокму, ошо баягы баарын бир кошуп туруп бир эле майрамдап атабыз деп койгом да. Хорошо, мейли. Мен үйүмдөбү же кандай? Сен үйүңдө. Үйүмдөбү? Ооба. Берип калып, мен сизден эмне дейин, азыр звонок деп койм, сен телефонго өчүрүп. Ооба, дос. Жаман шашын алдың. Жаман көрөзө болду эмне, бойдоктоду үйлөтүп отур элем, эли баарын деп. Доске. Ошол. Жок, кандай кылсам да, же барбай эле коеюнбу я? Негизиби? Негизи бул күнөө да. Öyle girmeydi. Негизи? Зына дегенде ол. Ооба. Ал негизи мен негизи болбойт. Бирок мен сени бар деп айта албайм, бирок негизи болбойт да. Анда чалам досум, мен сага баарын ырастап койгондон кийин. Ооба. Салам алейкум досум. Азаматсыз. Чындыгында мындай маселе менен буга чейин чалып көрбөгөнүңүз көрүнө эле калды окшойт да. Эмне дейм деп. Чындыгында Аскатты да аябай ыңгай сабалга калтырдык окшойт, анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып досум эртеңки күнү
эфирге чыгып кетсек тарыма досум. Чындыгында сиздин досуңуз сизди аябай кубаттап, кандай окуя болбосун, кандай түйшүк же болбосо жакшылык болбосун дайыма жаныңызда жүрөрү белгилүү болду. Ушундай досторуңуз көп болсун жаныңызда. Ооба. Негизи көп эле достор. Мана эмнегедир азыр силер айтып калсаңар ушу Аскатка чалып көрөйүн дедим да, анан алда тура түшүнөт болуш керек. Ооба. Анан эмкиде мен дагы аны колдогонго аракет кылам. Буюрса, биз да Аскат Мусабеков агабызга биз кайрылып кетебиз. Эч кандай жүрөккө жакын албаңыз, анткени бум шоу берүүсүндө бул бир гана бумду сизге звонок болду. Биз көрсөтүүнү улантабыз. Бум шоу программасында биздин бум коногубуз Акбар Сүйүнбаев. Ооба. Жинки суроолорубузга буюрса жогоруда айткандай бум өзүнчө бир жарылгандай бат-баттан жооп берсеңиз жакшы болот. Анткени жай жүрөбүз биз анан бат-баттан айта албайм. Көрөсүз. Аракет кылып көрүңүз. Аракет кылып көрөм. Ооба. Анткени блиц суроолор сиз үчүн ооба жок же болбосо кыска бир вариантты тандасаңыз болот. Даярсыз? Даярбыз. Кеттик анда. Тазике жуундуңуз беле? Ооба. Классика же спорт кийими? Классика. Будильникти саат канчага коесуз? 7:30. Спорт же спирт? Спорт. Коңурук тартасызбы? Кээде. Эгер сиз ырчы болбосоңуз? Милиционер. Бир күндө канча селфи аласыз? 4-5 жолу. Биттеп көрдүңүз беле? Көргөм. Бир күндө канча кружка кофе ичесиз? Ичпейм. Кир жуучу машинаны иштеткенди билесизби? Билем. Айыл же шаар? Айыл. Үйдө идиш аяк жуйсузбу? Кээде. Памперс алмаштырганды билесизби? Билем. Уялганда бетиңиз кызарабы? Кызарат. Футбол же эртең менен чурко? Футбол. Телеграм же Инстаграм? Инстаграм. Эң жаман сапатыңыз? Ак көңүлдүк. Кыш эмнеси менен жагат? Кыштыгы менен. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Жашоодо ураныңыз? Алга. Алга. Азаматсыз. Ооба, бул жерде жаман сапатыңыз десек, ак көңүлдүгүн дедиңиз. Сиз үчүн бул терс таасирин тийгиздиби? Көп тийгизет. Мисалы, кыскача. Тийгизген, мисалы үчүн чыгармачылыкта азыркы ордубузга дагы баягы оңой менен келип калган жокпуз. Анын ичинде көптөгөн биринчи эң алгач өзүбүз менен күрөшүү болду. Андан тышкары мисалы үчүн ошол 10 жыл мурдагы досторум азыр жок. Дегендей, 10 жыл мурдакы жок болуп жүргөн досторум азыр бар дегендей. Анан жалаң ушул эмелер менен эле ошо өзүңдүн ак көңүлдүгүңөн баарын өзүңдөй көрүп алып жүргөндүктөн ушун бир кандайдыр бир залакалар тийди да. Ооба, кантсе дагы артка кенен отуруңузчу. Бир аз өзүңүзчү. Кандайсың? Жакшы, балдардын оюнчуктары бар ушундай. Демек сизге бул күндө колдонуучу оюнчук. Жакшы, телекөрүүчүлөргө кайтып кетебиз. Албетте, ак көңүлдүүлүктү силер эч качан туура эмес пайдаланбагыла. Анткени ак көңүлдүүлүк бул ар бир адамда боло бербейт. Анын үстүнө чыгармачыл инсандар аябай жүрөгү назик, ар бир нерсени кабыл алып жана ошону чыгарганды да билишет. Бүгүнкү биздин коногубуз дагы ак көңүл, мыкты ырчы Акбар Сүйүнбаев конокто болду. Сизге чоң рахмат келтиргениңизге. Рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы. Эмесин кырып коебуз да эгер дешилерлер. Сөйгөн жокпу? Ооба, анткени бүгүн бизде конокто Акбар Сүйүнбаев. Жок, эме деп. Бүгүн кыялым орун болот дегенде, ооба мен аябай сүйүнүп атам. Музыка ой жүгүртө албайт, бирок ой жүгүртүүгө жардам берет. Ой, кайда чыгып кетти? Дегеле.